история повторяется. Кыргызстанда мастарды тазалоо иштери башталды. Бишкекте коомдук жайлардагы мастарды тазалоо иштери жүрүүдө. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Сауд Аравияда ажылык учурунда каза болгондордун саны 900дөн ашканы айтылды. Сауд Аравияда ажылык учурунда каза болгондордун саны 900дөн ашты. Time of India басылмасы алардын 600дөн ашыгы египеттиктер экенин билдирди. Маалыматка караганда, Сауд Аравияда ажылык учурунда каза болгондордун жакындарын жана досторун издеп жатышат. Күндүн табы Меккеде 51,8 градус ысыктын астында буга чейин 900дөн ашуун адам каза болгон. Бул адамдардын көбү катуу ысыктан каза болгонун жакындары социалдык тармактарда кабарлашты. Сауд Аравиянын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргенде, өтө жогорку температурада зыяратчылар арасында адаттан тыш өлүм учурлары аныкталып элек. Эске салсак, жыл сайын өтүүчү ажылык сапары быйыл 14-июнда башталып 19-июнда аяктады. Чүйдө ишкер аял 30 чет элдиктин паспортун алып коюп, акча төлөбөй иштеткен. Новопавловка айылындагы тигүүчү цехтен эмгек кулчулугунда иштеп жаткан чет элдиктер аныкталды. УКМКнын маалыматы боюнча, цехтин ээси Түштүк Азиядан 30 чет элдик адамды жумушка алдап чакырып алган. Бирок аларды күчүн колдонуп, айлык төлөбөй, жашаганга шарт түзүп бербей иштетип келген. Атургай милиция кызматкери менен сүйлөшүп алып, тигүүчүлөрдүн паспорттарын алып, Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөнү үчүн камайбыз деп коркутуп келишкен. Чет элдик жарандар эркине каршы кармалып, колчулукта эмгектенген деп билдирди УКМК. Кылмышка шектелип, тигүүчү цехтин ээси менен милиционер кармалды.